Сиз айтып кетпедиңизби, президенттин ошол учурда Бакиевдин саясатына да каршы чыгып калган учурлар болду. Ошол боюнча айтып берсеңиз, кайсыл саясатына, кайсыл иштерине каршы чыктыңыздар? Бул тарыхта өткөндү кайрадан ошол системага кайрылып өткөндү жамандоо, өткөн ишке кайрылып мен ошол кезде кыйын болгом дегенден алысмын. Бирок белгилеп коюш керек го дейм, баары бирчи. Эми ошентсе да Сари деген система чыккан бизде. Ошол кезде Айгүл Таш, эмне деген ГЭСтерди миллиондогон сомдорду куруу, алар деле жакшы ой менен жасайбыз десе керек. Мына азыр ошол ГЭСтер курулуп, эмне деген иштер болуп атат. Бирок дүйнөлүк рынокко байланыштуу жогорку баалар коюлгандыктан каршылыгымды көрсөткөм. Бийликке карабастан каршылыгымды көрсөтүп, каршы добуш берип, бир мыйзамсыз иштерге, ошондой иштер менен туруктуу, мисалы үчүн башымды өйдө көтөрүп айта алам.